Мен эми ушул бул азыркы баяндаманы угуп, алынып аткан пайыздык чыйныңыз, анан кийин ыңгайлуу шарттанып аткан кредит боюнча айтып коеюн деп атам сиздерге кыскача маалымат. Ошол жактан шайланган депутат катары бизге Камбар Ата 2-нин жанагы суу таштоочу эмесин курулмасын курулуш бул негиздүү керектүү нерсе да. Себеби дегенде табияттын жаман күнү жок. Ошондуктан табияттагы болуп аткан жанагындай жаан жамгыр, сел дегендер болот. Ошон үчүн Камбар Ата 2-нин экинчи агрегатын куруу, ал эми буга чейин дагы маалым болгондой 3-чү агрегатын дагы өзүбүздүн күчүбүз менен курабыз деген маалыматтар бар. Сиздерге баарыңар белгилүү. Ошондуктан муну ушуну колдоп берсек деген өтүнүчтү айтмак элем. Азыр биздеги Кыргызстандагы болуп аткан электр энергияга таңкыстыктын бардыгын жоюуга бул эң чоң өбөлгө. Себеби дегенде азыр биринчи агрегаты эгер толук кандуу иштей турган болсо 120 мегаваттка чейин иштейт. Экинчисин дагы ошол бул жок дегенде болбой калды дегенде 90 мегаваттка чейин чыгарат. Үчүнчүсү то же самое. Ошондуктан баягы платинанын коопсуздугу үчүн дагы ошондой эле гидрокурулуштун агрегаттарынын толук кандуу сакталышы боюнча дагы бул водосброс деп коебуз эми орусча, кыргызчасы жанагындай төкмө да, ушул көп келгенде суу толуп кеткен төкмөлөр бул. Ошондуктан мен сунушумду колдоп, урматтуу кесиптештер, бул долбоорду колдоп берип койсок. Рахмат.